Айрым коңшу мамлекеттерде мына ушул той аштарга ашыкча чыгым коротууга тыюу салган мыйзам бар. Бизде болсо экономисттер кымбат той берген мамлекеттик кызматкерлерге айып пул салууну сунуштоодо. Теманы Мерим Бакир кызы улайт. Ашыкча чыгым коротуп той өткөрүүгө чек койгон мыйзам Тажикстанда 8 жылдан бери иштейт. Коңшу өлкөдө тиешелүү органдар кандай гана той болбосун, мааракенин аягына чейин көзөмөлдөп турат. Мисалы, үйлөнүү тоюна чыккан унаанын саны 4төн, меймандардын саны 200дөн ашпашы керек. 2 түрлүү гана ысык тамак тартылган маараке 3 саатка гана созулат. Эгерде бул эрежелер сакталбаса, ири айып пул салынат. Ыксыз чыгаша менен күрөшүү Азербайжанда дагы бар. Мында болсо адамды акыркы сапарга узатууга көп каражат жумшалбайт. Буга чейин Куран окулуучу дасторконго дүйүм тамактын түрү коюлуп келсе, өткөн жылдан бери кумшекер менен чай, халва жана курма гана коюлат. Бизде болсо чөнтөгү калыңы дагы, жукасы дагы бирдей эле той берет. Адал эмгеги менен тапкан байлыгына той берсе жакшы. Бирок айлык маянасы бир жылкынын баасына жетпеген, же башка бизнеси жок мамлекеттик кызматкерлердин тою кайдан келген акчага өтүүдө. Мындай жагдайлар көзөмөлгө алынып, аларга айып пул салынышы керек дешет экономисттер. Министрдин акчасы деле бир жылкынын тегерегинде араң зор болот. Кыргызстанда анчалык чоң эмгек акы жок. Орточо жана чиновниктердикин ала турган болсок андан да ылдый. Анан 2-3 жылкы союп, бир чоң ресторанды арендовать этип алыш өзү өтө оор нерсе. Ошон үчүн андай нерселерге жаза салса болот. Свадьба. $100 алып баратабыз. Азыр ар бир экинчи адам тойго камынып жаткан мезгил. Бул үй бүлө дагы ресторанга жөнөп жатат. Эл чакырып той өткөргөн адам эмес, жакшылыгына баргандар дагы куру кол бара бербейт. Бурма эженин 2 айдын ичинде эле тойлорго кошкон кошумчасы $1,500 ашкан. Тойдун арты той болуп эле мындай Кудайга шүгүр эле жашап келатабыз кыргыз эли. Бирок кийинки кезде көп мына тааныштарга, туугандарга, достордун тойлоруна барып, уже балдарыбыз чоңойгон сайын биздин жүрөгүбүз түшүп калды. Ушундай той бере алабызбы, алардын астына биз уят болуп калбайбызбы деп аябай көп нерсени ойлонуп калат экенсиң да. Ашыкча каражат чачып той өткөргөндөрдү ооздуктоо үчүн кафе ресторандардын салыгын көтөрүү керектигин сунушташат адистер. Бул мамлекеттик казынага дагы пайда алып келмек. Ошентсе дагы казга тең элемдеп карганын буту сыныптыр болбош керек. Мерим Бакир кызы, Алмаз Кариев, Коомдук 1 канал.